таң атканда жогорку дин кызматчылар менен эл башчыларынын баары чогулуп Ыйса өлүм жазасына тартылсын деген чечим чыгарышты. Ыйсаны байлап алып барышты да Римдик губернатор Пилаттын колуна тапшырышты. Ошондо Ыйсага чыккынчылык кылган жүйүт Ыйсанын өлүм жазасына кесилгенин көрүп, оюн өзгөрттү да жогорку дин кызматчылар менен эл башчылары берген 30 күмүш теңгени кайра кайтарып берди. Бейкүнөө кишиге чыккынчылык кылып, күнөө кетириптирмин. Деди ал аларга. Бирок алар Биздин кандай тиешебиз бар? Өзүң бил. деп жооп беришти. Жүйүт теңгелерди ибадатканага ыргытып жиберип, сыртка чыгып, асылып өлдү. Жогорку дин кызматчылар болсо теңгелерди терип алып, Бул теңгелерди ибадаткананын казнасына салганга болбойт. Анткени бул адам канынын куну. дешти да өз ара акылдашып туруп, башка улуттуктардын сөөгүн коюу үчүн Карапачынын талаасы деп аталган жерди сатып алышты. Ошондон улам ал талаа ушул күнгө чейин кандуу талаа аталып калган. Жеремия пайгамбардын Ысрайылдын эли ушул адамга койгон бааны 30 күмүш теңгени алар алып, эген мага айткандай сатып алды Карапачы талаасын деген сөзү аткарылды. Ыйсаны болсо губернатордун алдына алып келишти. Губернатор Иудейлердин падышасы сенсиңби? деп сурады. Ыйса Өзүңүз айтып турасыз. деди. Ал жогорку дин кызматчылар менен эл башчыларынын койгон айыптарына эч нерсе деп жооп кайтарбады. Ошондо Пилат ага Сага канча деген айыптар айтылып жатканын сен эмне укпай жатасыңбы? деди. Бирок Ыйса алардын бир да сөзүнө жооп кайтарган жок. Ошондуктан Пилат абдан таң калды. Куткарылуу майрамына карата губернатордун элге алар сураган бир кылмышкерди түрмөдөн бошотуп берүү адаты бар эле. Ошол кезде алардын Барабба деген абдан белгилүү бир адамы түрмөдө болчу. Ошондуктан алар чогулушканда Пилат Силерге кимди бошотуп беришимди каалайсыңар? Бараббаныбы же Машаяга аталган Ыйсаныбы? деди. Анткени Пилат алардын Ыйсаны көрө албастыктан кармап бергенин билчү. Пилат сот орундугуна олтурганда анын аялы бир кишини жиберип, Жанагы адил кишиге тийбе. Анткени таңга жууп көргөн түшүмдө ал үчүн көп азап чектим деп айттырды. Бирок жогорку дин кызматчылар менен эл башчылары Бараббаны чыгарып, Ыйсаны өлтүрүүнү сураңгыла деп чогулгандарды үгүттөп коюшкан эле. Губернатор чогулгандарга Силерге экөөнүн кимисин бошотуп беришимди каалайсыңар? деп дагы кайрылды. Чогулгандар Бараббаны! деп жооп беришти. Пилат Анда Машаяга аталган Ыйсаны эмне кылайын? деди. Тигилер болсо баары бир ооздон Айкашчыга чыгарган алсын! дешти. Пилат аларга Ал эмне жамандык кылды? деди. Бирок алар мурдагыдан да катуу ызы чуу түшүп Айкашчыга чыгарган алсын! деп бакырышты. Пилат сөзүнөн эч кандай пайда чыкпасын жана ызы чууну күчөп баратканын көрүп сууну алды да чогулгандардын алдында колун жууп, Мен бул кишинин канына айыпкер эмесмин. Муну кылган силер өзүңөрсүңөр. деди. Чогулгандардын баары
Bunun kanı bizdin jana bizdin baldarımыздın moynunda bolsun. dep çuğuldaştı. Oşonda Pilat Barabbany boşatıp berdi. İsa'nı bolsa sabattı da aykaş jigaçka kadap saluğuga buyruk kıldı. Gubernatordun jokerleri İsa'nı akimçilikке alıp arışıp anın aldına büt polktu çoğultuştu. İsa'nı çeşintişip üstüne koçkul kızıl çapan cavuştu. Tikenekten tacı casaşıp başına giygizişti da on koluna tayak karmatıp koyuştu. Anan aldına çögölöy kalıp Yaşasın Yudelerden padişası. dep gelekereşti. Betine cava tükürüp kolundağı tayak alıp başka urgulay baştaştı. Şıldığında pütüşkönde üstündeki koçkul kızıl çapandı sıyırıp alıp özünün giyimin giygizişti da aykaş jigaçka kadağanı alıp jönöştü. Jolda Kirineyalık ısmandı jolup turuşup anı İsa'nın aykaş jigaçın götürüp baruğa majburlaştı. Golgota, bunun manisi baş söğüt cayı degen jerge gelişkende alar İsa'ga öt koşulgan şaraptı berişti. İsa oğuz deyip görüp içkisi gelmedi. Aykaş jigaçka kadağanlar çüçü kulak karmaşıp giyimlerin bölüşüp oşol jerde İsa'nı kaytarıp oturuştu. Alar İsa'nın başının jogorı jagına anın ayıbı жазılgan taktаны bekitişti. Taktada bul İsa İudeylerдің padişası degen жазуу бар эле. İsa menen koşo dağı iki karakçını birin oң jagına, birin sol jagına aykaş jigaçtarga kadap salıştı. Ötüp baratkanlar İsa'nı kordop, baştарын ийкегилешип Ey, ibadatkананы buzup 3 күндө кайра тургузуучу. Кудайдын уулу болсоң, айкаш жыгачтан түшүп, өзүңдү куткарбайсыңбы? деп жатышты. Жогорку дин кызматчылар да аларга кошулуп, дин мугалимдери жана эл башчылары менен бирге Башкаларды куткарыптыр. Өзүң болсо куткара албай турат. Исраилдин падышасы имиш. Айкаш жыгаштан түшсүнчү. Кана, биз ага ишенип калалы. Кудайга таянчу эле. Кана, кааласа аны бошотсунчу. Анткени мен Кудайдын уулумун дечи эмес беле. дешти. İsa менен кошо кадалган каракчылар да аны кордоп жатышты. Түшкү саат 12-лерден баштап бүт жерди караңгылык басып, ал саат 3-кө чейин созулду. Саат 3-төрдө İsa Эли, Эли, лама сабактани деп катуу үн менен боздоп жиберди. Бул сөздүн мааниси Кудайым ай, Кудайым, эмне үчүн мени таштап кеттиң? Ошол жерде тургандардын кээ бири муну угуп Бул Ильясты чакырып жатат. дешти. Ошол замат
Алардын бири жүгүрүп барып, соргучту сирке сууга малды да, таяктын учуна сайып алып, Ыйсанын оозуна такады. Ал эми башкалары Токточ, көрөлү. Ильяс келип аны куткарар бекен. дешти. Ыйса болсо, дагы бир жолу катуу кыйкырып, анан жан берди. Ошол замат ибадатканадагы көшөгө башынан аягына чейин экиге бөлүнүп айрылды. Жер силкинип, таштар быркырады. Көрлөр ачылып, көптөгөн ыйыктар тирилди. Кийин Ыйса тирилгенде, алар көрлөрүнөн чыгып, ыйык шаар Иерусалимге киришти да, көп адамдардын көзүнө көрүнүштү. Жердин силкингенин жана андан башка болуп жаткан окуяларды көрүп, үрөйлөрү учкан римдик жүзбашы жана аны менен бирге Ыйсаны кайтарып тургандар Бул чындыгында Кудайдын уулу болгон экен. дешти. Ошол жерде алыстан карап турган көптөгөн аялдар да бар эле. Булар Ыйсага кызмат кылып, аны Галилеядан бери ээрчип келишкен болчу. Алардын арасында Магдалалык Мариям, Жакып менен Жосенин энеси Мариям жана Зебедейдин аялы бар эле. Кеч киргенде Ариматиялык Жусуп аттуу бир бай адам келди. Ал да Ыйсанын шакирти болчу. Ал Пилатка келип, Ыйсанын сөөгүн сурады. Пилат сөөктү берүүгө буйрук берди. Жусуп сөөктү алып, таза кездемеге ороп, асканы коюп, өзүнө арнап жасаган жаңы көргө жаткырды да, оозун чоң таш менен бекитип туруп кетип калды. Магдалалык Мариям менен дагы башка Мариям болсо ошол жерде көрдүн маңдайында отурушкан. Кийинки күнү жуманын эртесинде жогорку дин кызматчылар менен фарисейлер Пилаттын алдына чогулушуп, ага: Мырза, жанагы алдамчы көзү тирүүсүндө 3 күндөн кийин тирилем дегенин эстедик. Шакирттер келип сөөгүн улудап алып, элге ал тирилди деп айтышы мүмкүн. Ошондуктан 3-чү күнгө чейин көр жакшылап бекитилсин деп буйрук бериңиз. Эгер алар ушундай кылышса, анда алардын бул алдамчылыгы биринчисинен да жаман болот. дешти. Пилат аларга: Сакчылар мына, алгыла да эми билгениңердей кылып кайтара бергиле деп жооп берди. Ошондо алар барып, көрдүн оозундагы чоң ташка мөөр басып, сакчыларга кайтартып коюшту.